Эми бул мыйзамдын долбоору ошол биздин президентибиздин демилгеси менен акылман президенттин лицеи жөнүндө ошону туруктуу пландаштырылган маселенин максатка жетүү максатында сунушталып атат. Мен эми кайра кайталагым келбейт. Биздин депутаттар тарабынан көп сөздөр айтылды. Өкүнүчтүү нерсе, мен бул мыйзамды колдойм. Эми убакыт көрсөтөт. Азыр сиз канчалык жоопкерчиликти алып, түрдүү жалпы сөздөр менен жооп бербеңиз, акыркы жыйынтыкка келгенде сиз жооп бербейсиз муну. Бул түбөлүктүү министр болбойсуз да. Себеби 21 кылымдын кадрлары деп дагы учурунда ошо легендарлуу парламенттеги депутаттар бизге окшоп ошолорго шарт түзүп берген. Тилекке каршы Акаев кетти, башкасы кетти. Учурда 21 кылымдын кадрларынын кимиси каякта жүргөнүн эч ким билбейт. Ошол учурунда дагы өзгөчөлүктөрдү бөлүп беришкен биздик окшогон депутаттарчы. Бул дагы ошондой бир программанын бири болуп атат. Мени өкүндүргөнү биздин өзүбүздүн туруктуу миңдеген балдарыбызга окуп аткан, өзүбүздүн кыргыз жергесинде окуп аткан балдардын иштеп турган гимназия, лицейлерди туруктуу калыптанып калган гимназия, лицейдин бардыгын сиз талкалап койдуңуз, жок кылып. Бүгүнкү күндө ошол гимназия, лицейлерден чыгып аткан жана алтын тамга, алтын сертификаттарды, президенттин стипендияларын ээ болгондор ошол жерден чыгып аткан болчу. Бүгүнкү күндө ошолорду караган, жүрөк күйдүргөн, системалуу түрдө иреттеген министр болбой атат. Сиз ушул жагын ойлосоңузчу. Мен бул маселе боюнча буга чейин да бир канча жолу сизге айттым. Тилекке каршы мен сизге сын айткандан бери 2 айдын, 3 айдын убактысы өттү, бирок эч кандай жыйынтык болгон жок. Тескерисинче, азыр мугалимдер өздөрүнүн билген намазын окуп атат жер-жериндечи. Башаламан. Мен алыска барбайын, мен өзүм эле көзүм менен көрүп жүргөн үчүн, өзүмдүн негизги кесибим мугалим болгон үчүн мен жүрөгүм ооруйт. Мен да мектепте директор болуп иштегем убагында. Биринчи кезекте туруктуу иштей турган миңдеген балдарга шартты иреттеп койсоңор жакшы болот эле. Эми бул жаңы саамалыкты мен колдоймун, кубаттаймын. Убакыт көрсөтөт, анан ошол убагы келгенде азыркы кабыл алынган иштерибиздин дагы ошол 21 кылымдагыдай болуп, биз тарых алдында жер карап калбасак деген мен сунушту айтам. Экинчиден, мына мектептерди оптимизация кылып, учурунда ошол кыйынчылык болгон үчүн кабыл алынган болчу, жанагы жаңыдан мектептер ачылгандары. Тилекке каршы оптимизацияга таянып туруп, бүгүнкү күндө Siz eме буга чейинки жооп берсинби? Же оюңузду эле айтып коесуз? Экинчи микрофонду күйүш бергиле. Биздин Ноокат районунда Каракой мектеби, Кичик Алай мектеби, Будайлык мектеби, Актерек мектептеринде учурунда тоолуу район болгон үчүн, тоолуу айыл болгон үчүн, окуучуларга кыйынчылык жаралган үчүн мектептер ачылган, шарт түзүлгөн. Ошол иштеп тургандарды азыр эми автобус ташып, башка мектептерге ташуу маселеси коюлуп атат да. 20-21 километр алыстыктагы биздин немеде Актерек деген мектеп бар. Биз ага керек болсо Мерсиконун дагы тамак ашынан бери уюштурган, ата-энелер жардам берген. Ушул мектепти 21 километр немеге жылдырып коюп атасыңар, ташыганга, Бобулук атындагы орто мектепке. Ал чоң трасса менен барат. Ал жерде балдардын коопсуздугу деген бар. Ошон үчүн биз төмөнкүдөй сунуш айтам сизге. Биздин Ноокат районундагы Актерек мектебини, Алмалык мектебине эле филиал кылып туруп, ошого эле ордунда окусун. Экинчиден, анан 5-класстан жогорку класска окугандарды гана автобус менен ташып турса болот. Ошо Алмалык мектеби жакын Бобулук мектебине караганда. Экинчиден, Каракой мектеби Сурма Абдыразаков атындагы орто мектепке ташуу деп атасыңар, ал аралыгы 9-10 километрди түзөт. Андан көрөктүү аны филиал катары эле калтыргыла дагы ордунда балдар окуй берсин. Ушундай маселелерди силер бир чечип берсеңер жакшы болот эле. Мен протоколдук тапшырма катары ушуну сентябрдын аягында эле айтканмын, дагы деле чечилбей келет.
Анан силер тескерисинче маселени чечкендин ордуна, ата-энелердин муктаждыгын канааттандыргандын ордуна кысым көрсөтүп, кайра силер эмне үчүн жасабайсыңар деген замечанияларды айтып, айыл өкмөттөргө дагы, мектептин директорлоруна, ошол эле мезгилде районолорго дагы тескери мамиле болуп калып атат. Ушул маселени чечип коюңуз, мен ошону суранам сизден. А мыйзамдын долбоорун эми кааласак, каалабасак биз колдоп берейли. Атайын көтөрүлгөн маселе, а убагында көрөбүз канчалык деңгээлде аткарылгандыгын.